Мекенчил партиясы 30 апрель күнү кезектеги Садыр Жапаровдун сотуна митингге чогулушпайт. Бул тууралуу Мекенчил партиясынын саясий кеңеши билдирди. Маалыматка караганда партиянын чечими боюнча жогорку соттун бүтүмүн күтүп, президент Сооронбай Жээнбековдун соттор адилетсиз чечим чыгарса өзүм кийлигишем деген сөзүнө ишеним артышат. Эске сала кетсек, 23 апрелде Ата Мекен жана Мекенчил партиясы менен бирге митинг өткөрүшүп, 1000ге жакын киши эски аянтка чогулган. Перунун мурдагы президенти Алан Гарсия өзүнө өзү кол салып, ооруканада каза болду. Бул тууралуу BBC жазып чыкты. Маалыматка ылайык, Алан Гарсияга коррупция беренеси менен иш козголуп, сот аны камакка алуу чечимин чыгарган. Полиция келген учурда мурдагы президент өзүн өзү аткан. Ал ооруканага жеткирилип, ошол жерден каза болгон. Алан Гарсия 1985-жылдан 1990-жылга чейин жана 2006-жылдан 2011-жылдарга чейин Перунун президенти болгон. Казакстандык КВН оюнчусу, шоумен жана продюсер Нурлан Коенбаев президенттикке талапкерлигин коёт. Бул тууралуу nur.kz жазып чыкты. Маалыматка ылайык, Союз КВН Республикалык жаштар коому Нурлан Коенбаевдин талапкерлигин каттоо боюнча арыз менен БШКга кайрылышкан. Белгилей кетсек, Казакстанда кезексиз президенттик шайлоо 2009-жылдын 9-июнунда болот. Эске салсак, 31 мартта Украинада президенттик шайлоонун биринчи туру болуп, мамлекет башчы болууга 39 талапкер ат салышкан. Экинчи турга Украинанын азыркы президенти Петр Порошенко менен биринчи турдун лидери Владимир Зеленский өткөн. Биринчи турда Зеленский 30,7% добуш алса, Порошенко 18,6% гана добушка ээ болгон. Экинчи турда шоумен добуштардын 70%дан ашыгын алды.